депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, жана бизди Facebook аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр. Эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен Орозгүл Арстанова алып барам. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын Германиядагы толук кандуу уйгурмактуу элчиси Өмүрбек Текебаев. Өмүрбек мырза, биздин чакырууну кабыл алып келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Кыргызстанга кош келипсиз дагы бир жолу. Анан ушул сиздин Германияга элчи болгонуңузга 2 жылдан ашты. 2 жылдан ашык убакыт өттү. Бул аралыкта кыргыз-герман кызматташтыгы кайсы деңгээлге чыкты, кандай уланып жатат? Мен Германияга элчи болуп барган убактым дүйнөдө чоң тектоникалык деп аталган түп тамырынан бери өзгөрүүлөрдүн учуруна туш келди. Ал өзгөрүүлөр Орус-Украин конфликт, согушунан улам жанданды. Бул дүйнөлүк акыркы 30 жылда калыптанып калган дүйнөлүк тартиптин өзгөрүшүндө. Баарыбызга белгилүү, СССР урагандан кийин бир уюлдук, бир ордолуу деп коелу, бир ордолуу однополярный дүйнө болгон. Ал ордо Вашингтон болгон. Алар орноткон эрежелер албетте ошол Вашингтон жетектеген батыш өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарына мындай төп келген. Дүйнөнүн башка бөлүктөрү ачык айта албаса дагы мындай тартипке нааразы болуп келишкен. Бирок ачык айта алышкан эмес. Бирок айтылбай турган сөз эле айтылып кетпөс эле дегенде Украин-Орус согушу бул процессти жандандырды. Катализатор болду. Мына 2 жыл өттү. Мисалы Блинкен деген Американын госсекретары бар. Ал ачык эле айтты. Мурунку дүйнө жок. Дүйнө өзгөрдү. Дүйнө көп ордолуу болот деп ал мойнуна алып атат. Европанын жетекчилери дагы муну мойнуна алып отурат. Бирок Украин согушу Орус-Украин согушу башталганда орустар утулуп калат экен. Орустардын шайы жок экен. Орустарды ушул утуп авторитетин кетирип, анан дүйнөнү мындай башкача бөлүштүрөбүз деген аракеттер болгонда, муну Польшанын мурунку президенттеринин бири мындай деди. Ушул согуш башталганда Кудай Польшага берди. Ушундан пайдаланып Россияны талкалап алышыбыз керек. Эгер мында талкалап албасак, кийин экинчи мындай шанс пайда болбойт деп. Ал ошол поляктар эми ачык айтып орустарга каршы чыккан өлкөлөрдүн бири. Ал ошол башкалар жашырып айтпаган ойду айтып койду. Бирок 2 жыл болду, орустар позициясын бекемдеп атышат. Европа өлкөлөрүндө калктын бир бөлүгү согушту тез бүтүрүш керек. Украина курал жаракты бергенди токтотуш керек. Бул болгон адамдарды өлтүрүп, үй жайды, завод, фабрикаларды талкалайт экен. Сүйлөшүүлөр жолу менен Оруска берчүсүн берип, Крымды, анан бир-эки областын берип, ошону менен токтотуш керек деген ой пикирлер күндөн күнгө өсүп атат. Мен ошонун бир-эки мисалын келтирип койгум келет. Эми Илон Маск деген бул бүгүн абдан популярдуу киши да. Анын пикирин элдер угат. Ошон үчүн жөн эле укпастан ага ишенип, Марска барам десе деле, айга барам, учам десе деле ишенип акчаларын алып келип, миллиардтарын берип атат. Мен да кошуп ал. Сен пайда көрөсүн, билем, Марстан да бир нерсе табасың. Мен да ушу сени менен кошо болгум келет деп миллиардтарды берип атат да. Демек, ал авторитеттүү киши. Анын аналитикалык жөндөмүнө, келечекти көрө билүү жөндөмүнө элдер ишенет. Ошол тынымсыз акыркы убакта айтат, тез аранын ичинде согушту токтотуш керек. Ал үчүн Россияга берерин берип, анан тынчтык келишимге келиш керек деп айтат. Жакында дагы ошол оюн кайталады.
Андан башка дагы бир авторитеттүү ушу христиан дүйнөсүндө авторитеттүү католиктердин башчысы папа. Ватикандагы ал дагы бир 3 жума мурун айтты. Эч намыстанбай эле ак желекти көтөрүп сүйлөшүүлөр жолу менен согушту токтотуш керек деп. Анан папага украиндер Зеленский баш болуп аны жемелеп, сен кимелең өзүңдү ойло, биз өзүбүз чечебиз деп. Радикалдар баарын жемеледи. Бирок мен азыр ойлонуп көрүп, папа аны Украина жетекчилерин айткан жок. Папа аны батыштын лидерлерин айтты. Анткени батыштын лидерлери намыстанып турат. Бул абдан каттуу айтып алышканда, Россияны талкалайбыз, жоготобуз депчи. Санкцияларды жарыялап, мына Россиянын экономикасы талкаланат, мына Россиянын эли көтөрүлүп чыгат деп каттуу айтып алып, намыстарын артка кайта албай турат. Кантип ошол жолун тапсак сүйлөшүүлөрдүн деп. Эки тарап тең намыстанып турат да. Анан папа ошол биринчи кезекте батыштын лидерлерине айткан, эми болор иш болду, намыстанбагыла, Россияны талкалай албай калдыңар, дүйнөлүк тартип мындай өзгөрдү деп. Мен ушул дүйнөлүк тартип өзгөрүп атканын ушул эки авторитеттүү кишинин ою менен билдиргим келди. Андан башка конфликт башталганда Путин православие, анан русский мир деп, орустардын дин православиясын аргумент кылып айтат эле да. 2 жылдан бери Путиндин риторикасы, сөздөрү, лозунгдары өзгөрдү. Ал бүгүн антизапад, Америкага каршы, жалпы эле батышка каршы сүйлөйт. Алардын гегемониясы, диктатын, үстөмдүгүн жоготуш керек. Алар бүт дүйнөнүн байлыгын өзүлөрү пайдаланып, дүйнөнүн калган бөлүгүн эзип келип атат. Биз адилеттүү дүйнө түзүшүбүз керек. Бүгүнкү дүйнөлүк тартип туура эмес деп өзүн батышка каршы койду. Ушундай глобалдык кеңейде де мурун русский мир орустарды сүйлөтпөй атат, орустарды кыйнап атат, православие тиги бул деген болсо, азыр кеңири лозунг менен чыкты. Бул мен жана айткандай батышты жактырбаса дагы айта албаган дүйнөнүн бөлүктөрү бар эле. Алар да бүгүн орустарды ачык колдой албаганы менен ичинде бул лозунгду колдоп атат. Анткени бул популярдуу лозунг, антиимпериалисттик лозунг. Африкада Французская Африка деген өлкөлөр бар да, ondan ашык өлкө. Бүгүнкү күнгө чейин ал Франциянын колониясы экен. 65-жылдары эркиндикке чыкканда биз жакшы көрүп жүргөн эле Дегольдун убагында чыгышканда бир өлкөнү бүт баарын талкалап салышкан. Көпүрөлөрүн, больницаларын, мектептерин, анан калгандарын айткан. Эгер ушундай болбосун десеңер, баарыңар төлөйсүңөр. Франция силерге акыркы 100 жылдагы силерге көпүрө куруп берди, жол куруп берди, мектеп куруп берди, больница куруп берди, завод куруп берди. Ушунун баарын төлөйсүңөр деп бүгүнкү күнгө чейин ondan ашык өлкө Францияга колониалдык налог деген налог төлөйт. Миллиардтаган доллар төлөп турушат. Бул колониализмдин бир түрү да. Мына СССР урады. Орустар Бишкектеги заводдорду, көпүрөлөрдү, үйлөрдүн баарын талкалап кеткен жок да. Өзүбүзгө бизге калтырып кетти. Орустар Афганистандан чыкты. Ал жакта 10 жыл курган жолдорун, көпүрөлөрүн, аэропорттордун баарын бекерлеп таштап чыгып кетти. Анан француздар, мен абдан таң калдым да, муну билген эмесмин. Цивилизацияланган француздар адам укугу, улут укугу, эл укугу деген бүгүнкү күнгө чейин ошол африкалыктардан доля алып турган экен да. Мына орустар африкалык өлкөлөрдү колдоп атат. Франциянын ал жерден мындай чыгарып адилеттүүлүктү орнотуш керек деп атат. Француздар ал жерден арзан уран алып, Франциянын энергетикасынын бир 70% атомдук электростанциялардан. Уранды ошол Африкадан арзан алып турушкан. Азыр ал жакта африкалыктар жандангандан кийин француздар тиги дүйнөнүн башка тарабына, ошонун ичинде Орто Азияга, Казакстан эң ураны көп өлкөлөрдүн катарына кирет. Өзбекстанда да уран бар. Кыргызстанда да мына уран казабыз деп кыймылдай баштады. Мына бул жака алар тиги энергия ресурстарга көз тартып атат. Мен айтайын дегеним баары, ушул согуштан кийин дүйнөлүк тартип өзгөрүп, орустар менен тирешип,
батыш өлкөлөрү, бардык эле өлкөлөр, ошонун ичинде батыш өлкөлөрү диверсификация мамилелерин теги майдалап көбөйтүп атат. Бир эле адамдан, бир эле өлкөдөн көз каранды болбош керек экен, тууганың болсо да. Көп өлкөлөр менен мамиле болуш керек. Бири менен мамилең бузулса, экинчисинен кызмат кылып кете бересиң деп диверсификация бүгүнкү күндүн эң негизги принциби болуп калды. Ошентип Европа, ошонун ичинде Германия Орто Азияга көңүлүн буруп атат. Орто Азия абдан маанилүү регионго айланды. Эмне үчүн? Евразия деген суперконтинент бар. Калктын 70% ушул жерде жашайт. Биздин ылдый жагыбызда 1,5 миллиардка жакындап калды окшойт. Индия жашайт. 300 миллионго жакындап калды. Пакистан, Бангладеш, аяк биягын кошсоң, биздин түштүк тарапта 2 миллиард калды жашайт. Биягыбызда, чыгыш жагыбызда миллиард Кытай турат. Экономикалар күркүрөп өсүп атат. Анан ошолар Орто Азия аркылуу Европага кургак жол менен барганы өтөт. Ошондуктан биз логистикалык мааниге эбиз. Экинчиден, жерибиз абдан бай Орто Азия өлкөлөрүнүн. Европа өлкөлөрү 3, ошонун ичинде Германия 3 чоң ресурстан бүгүн көз каранды болуп турат. Аба менен суудай жетишпей атат. Бул энергетикалык ресурс. Мен жанагы газ, нефтиден башка күн энергиясы, гидроэнергия, уран, көмүрү деле ошонун ичинде. Ушунун баары мына Орто Азия өлкөлөрүндө бар. Экинчиси критикалык ресурстар деп аталат экен. Бул жана редкоземельный элементтер, анан плюс дагы аккумулятор жасаганга, компьютер, цифровой технологиялар, чиптерди жасаганга кете турган цифралык технологияларга керектүү материалдар экен. Ал кичинекей эле жок болуп калса, компьютериңиз или смартфонуңуз иштебей калат. Кичине эле мындай. Абдан эле кичинекей. Аз кетет, бирок сапаттуу түрдө баарын өзгөртөт да. Аларсыз цифралык дүйнө жок. Ошон үчүн ал да аба менен суудай керек. Бул дагы Орто Азияда мунун 90% Кытайдан алышат эле. 90%. Азыр бир азайтышты Европа, бир 70%-ын Кытай, калганын ар жактардан алып атат. Бирок Кытайдан алар көз карандысы болгусу келбейт. 16-жылы Американын геолог службасы Орто Азия өлкөлөрүндө 386 редкоземельный элементтердин проявлениясы, белгилери бар. Ушунча жерде деп айткан экен. Ошонун 160-ы Казакстанда, 87-си Өзбекстанда, 75-и Кыргызстанда, 60-ы Тажикстанда, 2-си Түркмөнстанда да. Бирок Казакстандын аянты 2,7 миллион километр квадрат. Кыргызстандыкы 0,2 миллион квадрат. 25 есе айырмасы бар экен. Эгер ошону бөлө турган болсок, Кыргызстанда Казакстанга караганда 10 есе тыгыз редкоземельный элементтер бар. То есть биз байбыз. Тоолордун ичинде эмне жатканын өзүбүз да билбейбиз. Балким америкалыктар космостон билип, ушул жерлерди билет да. Экинчи элемент дагы бизде бар. Гидроэнергетика, солнечный энергиядан баштап, мисалы, күн энергиясы боюнча биз Германияга караганда потенциалыбыз 1,5 эсе көп экен. А Германиянын аянты бизден 1,5 эсе көп. Бирок бизге күн көп тиет, 147 күн тиет экен, тик тиет экен. Ошон үчүн бизде бул энергетика дагы мындай Европага караганда көбүрөөк. Анан үчүнчү ресурс бул эмгек ресурсу. Европада демография терс, караган адамдар көбөйүп атат, жаштар аз. Алар дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнөн жаш адистерди өзүнө алып келип мындай иштеткенге муктаж, айласыз. Мына 3 ресурс тең аларга аба менен суудай керек. Мен көп немис компаниялары менен Кыргызстандан жаштарды окутуп, адистик берип, немис тилин үйрөтүп, анан Германияга алып келип иштетсек деген пландар менен иштешип атабыз. 2 күндөн кийин дагы 10дон ашык компания келет. Бул жерден алар жаштар менен, окуу жайдын директорлору менен, ата-энелер менен жолугат.
бирөөсү келип биздин билим берүү министри менен келишимге кол койгон атат балдарды окутканга Кыргызстанда. Ошентип биз жаштарыбыздын бир бөлүгүн Европага, ошон ичинде Германияда окутуп, адистикти берип, анан жумуш корунуш жасак деген оюбуз бар. Анан көп айтат, өзүбүзгө калбай калды, балдардын баары кетсе кандай болот деп. Бул жана айткандай, диверсификация. Бизде 1 миллионга жакын жаштарыбыз Россияда жашап иштешет. Россия тууганыбыз, коңушубуз, Кудай берген коңушубуз. Бирок бир адамдан, бир өлкөдөн көз каранды болбош керек. Эртең алар тажиктерди чыгып кет дегенде, кыргыздар силер дагы чыгып кетте эмне болот? Ошон үчүн биз жаштардын бир бөлүгүн башка өлкөлөргө, алдыңкы өлкөлөргө, Россиядан үйрөнө албаган нерселерди үйрөнө алган, Россияга караганда 2 эсе көп айлык тапкан өлкөлөргө жөнөтүшүбүз керек. Ошентип биздин жаштарды жумушка орноштуруунун мааниси социалдык, экономикалык гана эмес, геосаясий мааниси да бар болуп калат. Анын үстүнө Россия менен үйрөнө турган, Европадан үйрөнө турган демократия деген дагы бар. Ал жерде коом кандай түзүлгөн, адамдардын укугу кандай сакталат, ошолорду көрүп, билип, үйрөнүшөт. Бул баалуулук идеологиялык мааниге дагы ээ. Ошентип мен жөнөкөй эле жумуш издеп, жаштарды жумушка орнотуу деп айтылганы менен чоң геосаясий баалуулук маанисине ээ бул маселелер. Мисалы азыр бизде дагы ошол Кыргызстанда да жаштар арасында немис тилин үйрөнүп Германияга барып иштейм деген жаштардын да саны көп. Ошол эле убакта аларды ишке жиберген компаниялар дагы көп болууда. Анан негизи эле ошол биз кыргыз жаштары же болбосо Кыргызстандын жарандары Германиядагы ишканаларды эмнеси менен өзүнө кызыктыра алат, эмнеси менен өзгөчөлөнүшү керек? Бавариан Кам деген шаарына былтыр 24 мектеп окуучулары барышты. Мен бир жылына 2-3 жолу барып кабар алып турам. Анан заводдун директорлору айтты, тилди жакшы билишет, билимдүү, умтулушат, мотивациясы бар, дисциплинированный. Мен башка өлкөлөрдө айтпайм, бир 5 өлкөдө иштешет экен, аларга караганда силердики артыкча болуп турат. Биз завод нелер айтат, Кыргызстандан дагы балдарды алып келип окутканга кызыктарды. Быйыл 60-ты алып келебиз деп атышат. Ошол бир район. Анан ошол жерден баарыңыздар көрсөңүздөр керек, мен Facebook баракчаман бир Назар деген жигит менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Анан Назар, сен жаштарга кандай кеңеш берет элең деп андан сурап атам. Анан ал чоң адамдай, чоң атадай болуп айтып атат да. Биринчиден, бул жакта оңой турмуш жок. Мен барсам бардык кыйынчылыкка чыдайм, окуймун деп келишим керек. Адистик алып иштеймин деп келиш керек. Деп айтып атат. Оңой турмуштар издегендер келбегиле деп. Анан тил үйрөнүп келгиле деп атат. Анан эгер андай болбосоңор, силер кыргыздарды уят кылып коесуңар. Кыргыздар жөнүндө бул жакта жакшы пикир пайда болду. Жалкоо болуп, жалакай болсоң, кыргыздар ушундай экен деп кийин башка балдарды алып келбей коет. Сен башка келем деген жаштардын жолун бууйсуңар деп анан айтып атат да. Мен ушул жерден бир нерсени угармандардын көңүлүн бургум келет. Ошол жаш бала өзү үчүн эмес биринчи кезекте кыргыздар үчүн күйүп атат. Кыргызды жаман эле экен деп калбасын деп. Анан бир таксисттин окуясы эске түштү. Бир үйгө бир орус аялды алып келип, анан ал акчасын, чоң суммадагы акчасын салонду унутуп кирип кеттирем. Орустарда билесиңер, 20-30 этаж үйлөр каяка кирип кеткенин билбейт. Бирок анан эстесе чыгат болуш керек да, анан кетпей бир 6 сааттай күтүп отуруптур да. Анан орус аял кирип үйүндөн эси ооп, акча жоголду деп табылмак беле деп терезеден караса таксист туруптур. Анан түшүп, рахмат айтып, ыраазы болуп алып, эмне үчүн сен кетпей турдуң десе, кыргыздар жөнүндө жаман ой болуп калбасын деп, өзү үчүн эмес, кыргыздар үчүн турду. Кыргыздар келсе таксист болуп жумуш таап алсын. Алар жөнүндө элдер, клиенттер жакшы ойлосун деп биринчи кезекте ошо эли жөнүндө ойлоп атат да. Мына
жана Крокус деген центрде террорлук кылган тажик жигиттер дагы эгер өзүнүн элин ойлогондо, инилерин ойлогондо, жердештерин ойлогондо миллион сом эмес, миллион рублей эмес, миллион доллар берем десе дагы мындай барбайт эле. Адамгерчилик үчүн биринчиден, анан экинчиден тиги өзүнүн эли үчүн биз жөнүндө жаман ойлонуп калбасын деш керек эле. Мына азыр эмне болуп атат? Тиги тажиктерге тиги безвизовый режимди түрктөр жаап салды. Эртең орустар жаап салса, анан мен биздин жигиттердин, кыздардын ушул намыскөй, патриот, эл үчүн, биринчи кезекте эл үчүн кыргызды жөнүндө жакшы ойлош керек. Биз аны таанышыбыз керек, көргөзүшүбүз керек деп ошо 16, 17, 18 жашар балдар, кыздар ушинтип сүйлөп отурат. Аларды көрүп мен абдан мындай сыймыктандым. Анан ушул биздин ишкерлерди чакырып дагы бир катар иш чараларды өткөрдүңүздөр. Кыргызстандан барышты. Анан негизи эле ушул биздин ишкерлер барып ал жакта кандай иштерди кылса болот? Албетте, кыргыз ишкерлери барса ал жерден өзүлөрүнө мындай мүмкүнчүлүк табат. Бирок эмне үчүндүр ушул кезге чейин кыргыз ишкерлери еврорыногуна мындай кызыгышкан эмес. Кызыкса дагы алардын тартиптери мындай талаптары бекем болгон үчүн көпчүлүгү мындай аларды аттап жеңип өтө алышкан эмес. Бирок акыркы окуялар кыргыз бизнесмендери дагы көңүлүн рынокторго буруп көрүп атат. Биздин ушул Кыргызстандын максаты, ошонун ичинде элчиликтин максаты ушул Кыргызстандан биз эмгек ресурстарын гана сыртка чыгарбастан, биз акыл эмгектерин, кол эмгектерин, завод, фабрикалардан чыккан өндүрүш продукцияларын сыртка чыгарышыбыз керек. Кыргызстандан ишкерлер барып, ушул рынокты үйрөнүп, партнерлорду таап келип атат. Жакында Тилек Токтогазиев жетектеген группа барып, жер жемиштерди саткан. 2 договорго кол коюп келди. Кыргыздын ушул кургатылган, кактан жасалган продукциясы да ушул рынокто өзүнүн мындай ордун табат болуш керек деп ойлойм. Мен бир эки чоң компания менен макулдашып, ушул Кыргызстанда алар тигүү продукциясына заказ беребиз. Анан бул жактан тигилсе, Германияга алып келип сатабыз деп макулдашуулар болду. Аны жергиликтүү компаниялар менен биз тааныштырып койдук. Алардын сүйлөшүүлөрү кандай жүрөт, аларды ынандыра алабы, сапаты менен, баасы менен ынандырыш керек экен да алардычы. Бангладештен мисалы биз арзан тигип беришибиз керек, сапаттуу тигип беришибиз керек деп аларды ынандырышыбыз керек, ошонун жолун табыш керек. Эми ал да кыйын, анткени Кыргызстанда теги кыздар, балдар аз акчага иштебейбиз деп анын ордуна Бангладештен, Индиядан, Пакистандан, азыр Филиппинден, Вьетнамдан адамдарды алып келип иштетебиз деп иш башталып атат. Анан бул дагы биздин элде мындай тынчсыздануу пайда кылып атат да. Ушул боюнча да мен пикиримди айтып койгум келет. Бул миграция деген бул татаал процесс. Бир жактуу эмес, көп жактуу процесс. Мына азыр Кыргызстанда жумуш орду жетишпейт. Жумушсуздук бар. Бирок ошол эле кезде парадокс. Бизде адистер жок. Эгер бир адис керек болгон ишкана ачсаң, Кыргызстандан андай адисти таппайсың. Демек, адистерди биз даярдашыбыз керек. Биз немистерге гана даярдап бербестен, ошол алардын шылтоосу менен өзүбүзгө да даярдап алышыбыз керек. Ошон үчүн немистерге айтып атабыз, келгиле, Кыргызстанда чогуу адис даярдайлы. Бир бөлүгү силерге барсын, калганы ошол Кыргызстанда калсын. Эртең бир неме завод, фабрика ачам десе, ал деле адисти издейт да. Эгер немисче билген, анан алардын технологиясында окуп үйрөнгөн, стандартын окуп үйрөнгөн адистер турса, алар бул жерге инвестиция тартканга да жеңил болот. Барсак болот экен, иштете турган адамдар бар экен деп да. Биздин парадокс ошол, бизде адистик жетишпейт. Эмне үчүн? Мени кубандырган жагы, кыргыздын жаштары өзүнүн эмгегинин баркын билип калды. Мен мисалы 20 миңге иштебейм, мен 60 миң, 70 миңге иштейм. Анткени мен ошондой ишти жасай алам, жасап жүргөм.
Россияга барсам, мисалы ушундай алмак элем. Эмне үчүн мен бул жерде мындай 20 миң алыш керек? Менин баркыма жетпей атат. Деп өзүлөрүн мындай жогору ойлошот. Татыктуумун дейт. Анан ошого жараша умтулат. Бул амбиция деп, анан мотивация пайда болот. Алардын ордуна Пакистандан, Бангладештен 200-300 еврого мындай макул долларга келип иштегенге мындай даяр адамдар болуп атат. Алардын ордун эйлеп атат. Ушул эле процесс Польшада мисалы. Польшага тиги Украинадан аяк бияктан адамдар барат, а поляктар анан ары Батыш Европага жылышат. Балкан өлкөлөрүндө деле. Алар дагы нары көздөй жылып атат. Прибалтика өлкөлөрүндө деле бизден барып ал жерде иштеп атышат, алдын балдары тиги батышты көздөй кетет. Бул дүйнөлүк процесс экен да. Анан кайсыл бир убакытка келгенде биздин жумуш бизнесмендер менен биздин жаштардын ортосунда конфликттин чечүү жолу табылат. Конфликт деген кандай? Мен силерге биздин ишкерлер айтат, тигүүчү кыздарга, мисалы 40 миңден эле 30 миңден ашык бербей, силер андан жогору жакка татыктуу эмессиңер. Мен башканы таап алам дейт. Анан алар башка жакка кетип, арзан алып келет. Бул конфликт. Анан bir күнү ошону чечүүнүн мындай жолу табылат. Ал кандай? Мен арзан жок. Биринчиден биздин ишкерлер рынокторун кебейтишет. Алар бутуна турушат. Ашык акчалары пайда болот. Анан ойлонуп көрүп, Бангладештен алып келгенден көрө ушул местныйды иштеткеним мага пайдалуу. Башка да түз келбеген менен башка да пайдалары бар да. Пайдалуу болот экен деп, анан бизде айлык көтөрүлө баштайт. Мамлекеттик сферада президент өзүнүн указы менен айлыкты көтөрүп, элди кубандырып атат да. Мисалы, мугалимдерге 30% көбөйдү. Буларга мынча көбөйдү, биз азаматпыз дейт. Мугалимдердин болгону 70 миң да. А бизде 7 миллион калк бар. Мамлекеттик чиновниктерге мынча көтөрдүк дейт, алар болгону 200 миң да. Калгандарын эч ким көтөрбөйт, аны эме көтөрүш керек. Рынок көтөрүш керек, эмгек рыногу. Анан ишкерлер көтөрүш керек. Ал жакка адам мындай баш багып, эмне үчүн аз берип атасың, эмне үчүн шарт түзбөй атасың деген бизде ал жакка мындай эч ким түшөлөк да. Мына конфликт ошол маселеге көңүл бурат, коом да көңүл бурат, ишкер да көңүл бурат. Эгер бара турган жери бар экен дейт да, мурун бара турган жериң жок эле да. Иштейсиң, субботада, воскресенье келип иштедесиң да, айласы иштегенсиң. Азыр бара турган жерибиз бар дегенде анан баркы көтөрүлөт, баркы билинет. Адамдар дагы өзүнүн баркын биле баштайт да. Анан ушуга окшогон татаал бири-бирине карама каршы процесстер жүрүп атат. Анан мен немистерге барганда балдарды сунуш кылабыз дейм. Анан өзүң намыстанасың. Биз бала сатам ким алат дегендей болуп атам деп, анан аларга маанилүү болуп мен мынтип айтам да. Ушул татаал процесс, силерге мындай адистер керек, бизге технология керек, бизде балдар үйрөнүшсүн деп атабыз. Анан эң негизгиси Кыргызстанда да адистер жетишпейт. Жылына Кыргыз өкмөтү 15 миңден 20 миң чет жактан адистерди алып келгенге квота беребиз. Жылына 15-20 миң. Биз сырттан алып келип иштетебиз. Ошондой. Биз болгону 7 миллион элбиз. Бирок коңуш өлкөлөрдөн жайкы убактылуу сезондук жумуштарга 250 миң адам келет. Мына Өзбекстандан, Тажикстандан бизге 250 миңге жакын адам айыл чарба багытында, курулушка, общепитке, тигүү тармагына деле 250 миң адам келет. Бизден ал жакка барбайт. Бул да экономиканын көрсөткүчү, бул да адамдардын өзүнүн баркын билгенин көрсөткүчү. Биз ал жакка барып иштебейт биздегилер. Көбүрөөк айлык алган, укугу сакталган өлкөлөргө барып иштегиси келет да. Бизде ошондой татаал процесс жүрүп атат. Бирок биздин балдар жана айткандай Европадан билим алгысы келет, көп нерсени үйрөнгүсү келет, өзүнүн баркын билет, ошон үчүн ошол ылайык мотивациясы бар деп анан чогуу даярдайлык деп аларга сунуш кылып атам. Алар Кыргызстанды, Германия азыр өзүнүн 7 приоритеттүү артыкчылык деген өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Биз жакында бир келишимге кол коебуз, ошондо булардын 7 өлкөнүн катарына киребиз. Бирок мына эл угуп турат. Геосаясат түздөн түз
инвестицияга ушундай өлкөлөрдүн приоритеттерине таасир тиет экен да. Мисалы ушул 7 өлкө деп атабыз, ошондой мындай карасак, Молдова кирет, Грузия кирет, и возможно эми Армения кирет, анан кийин Өзбекстан, анан биз. Ушунун баарында бир Орус Россиянын ылдый жагындагы бир эме тилке. Ушул жерден Европа, Америка, серединный коридор, ортолук коридор деп ушул жерден Кытайда Европаны байланыштырган жолду ушул өлкөлөр аркылуу мындай алып өтсөм деп атат да. То есть ошон үчүн мындай кызыкчылыгы бар, приоритет болгон үчүн бардык тармакта, энергетика тармагында, критикалык ресурстар тармагында, эмгек ресурстары тарабында мындай ушул өлкөлөр менен мындай иштейбиз деп атат. Мен жана башында айттым, менин Германияга барган убактым ушул дүйнөлүк тартип өзгөрүп, өлкөлөрдүн приоритеттери өзгөрүп, жаңы партнерлорду, жаңы досторду, жаңы кардарларды издеп аткан убакытта барып калыптырмын. 2 жылда Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода саттык 10 эсе өстү. 10 эсе. Албетте биздин товарыбыз ал жака аз барып атат. Алардан бизге көп келип атат. Анан Өмүрбек мырза, ушул сиз Германия менен кошо Финляндияда дагы элчисиз. Анан финдер менен кызматташтыкты сурагым келип турат. Буга чейин ушул финдердин мектептеринин тажрыйбасын алуу боюнча бир топ ушул сапарлар уюштурулган, депутаттардын тобу да барып жүргөн, өкмөттөн да өкүлдөр барып жүргөн. Анан бирок азыркы тапта ушул 12 жылдык билим берүү системасына өтөбүз деп, бул ушул Сингапурдун тажрыйбасына таянып өтүп жатабыз деп билдирип жатышат. Негизи эле ушул финдер менен кайсы тармакта кызматташып жатабыз же келечеги кандай, кайсы тармактарда кызматташсак болот? Финляндия кичинекей өлкө. Ошосундай алардын геосаясий амбициялары жок болгон. Ошол Европа менен жакындары менен эле кызматташып турган. Чоң өлкөлөрдө геосаясий амбиция болуп, мындай алыс жактарга кичинекей өлкөлөргө чейин келишет, бизнесмендерин жөнөтөт да. Бирок мен жакында дайындалып, февралдарда барып келдим. Кызыкчылыгы бар. Аларда токен тармагында иштеген компаниялар Кыргызстанга келип иштесек деп атат. Технологияларды мындай сатабыз, жасап беребиз дегендери бар. Кызыгып атышат. Анткени Орус менен чек арасын таптакыр эле жаап салышпады. Мурун финдердин мебелдери Россия аркылуу бизге келет эле. Россияны жапканы менен Орто Азия дегенде чоң рынокто. Бул жерде дагы фин мебелдеринин мисалы айтып атам да, кардарлары бар. Аны жоготкусу келбейт. Демек, алар түз Орто Азия республикалары менен мындай иштегиси келет. Финляндияда чакан өлкө деп айтпадым. Биз үйрөнө турган нерселер көп. Жана сиз сурай бердиңиз, мен аттап өтүп кеттирмин. 12 жылдык окуу мөөнөтү кандай болот? Финляндияда 12 жыл экен деп айттыңыз. Жок, Сингапурдун тажрыйбасында деп айтып атышат, бирок буга чейин ошо Финляндиянын ушул билим берүү системасын үйрөнөбүз, ушундан үлгү алсак деп бир топ иш сапарлар уюштурулган. Ушул сиздер депутат болгон чакырылыштагы өкүлдөр барып келген. 196 өлкө болсо, бир жерде 150 дейт, бир жерде 130, 140 дейт. 12 жылдык окуу системасында окушат экен. Акырындап дүйнөнүн бардык өлкөлөрү ошол системага жылып кетип атат. Анан бизде каршы болгондор да бар. Окуу 12 жыл эмне кылабыз депчи. Алар эрте бүтүрүп эле кыздын күйөөгө узатып жиберем дегендерби, эрте бүтүрүп эле баласын Россияга тиги акча иштеп таап келсин деп жөнөтөм дегендерби. Анан эгер андай болсо, биз өзүбүздүн жакынкы эле тарыхыбызды карашыбыз керек. Өткөн кылымдын 50-нчи жылдары, 40-нчы жылдары, 80-нчи жылдары биринчи 4 жылдык мектептер болгон. Анан 6 жылдык мектептер болгон. Анан 8 жыл болду. Анан 10 жыл болду. Анан 11 жыл болду. Ушул тенденцияны менин өмүрүм убагында эле да бир мундун ичинде эле тиги 5 жолу узарыптыр. Чын эле заман өзгөрүп атат. Адамдардын жашы узарып атат.
биз кабыл ала турган керектүү болгон билимдин керектүү тажрыйбалардын көлөмү көбөйүп атат. Балдарды турмушка толук кандуу кылып даярдап чыгарыш керек. Анан мен оюмча 12 жыл болгон, бул жалпы дүйнөлүк тенденцияда карайт, 12 жылга мындай ошол системада иштеш керек. Мен өзүм мугалиммин. Бир жылда күзүндө 3 ай пахтада болушат эле балдар. Анан жазында дагы 1 ай чөпкө, анан мал караганга аяк бакайда отуруп дагы 1 ай кетет эле. Ошондо бир жылда 4 ай жок болот эле да. Анан калган 4 айда биз ушу 1 жылдык программаны мындай жөн эле төгүп эле таштайт элек, отургузуп туруп столдун үстүнө мындай тарсылдатып автоматтай болуп айтып журналга жазып өттүк деп жазат элек да. Убакыт. Мен билем, мисалы, адам бир нерсени өздөштүрүш үчүн убакыт керек. Бир эле маселени түрдүү вариантта ортосунда перерыв болуп туруп, анан бериш керек да, кайталап. Ар кандай деңгээлде кайталап бериш керек. Ошондо ал аны мындай толук анан жеңил өздөштүрөт. Азыр мен айткандай үйрөнө турган нерселер көбөйдү. 11-12 жыл болсо, ошону ар бир деңгээлде башкача формада балдарга окутушат. Кайталаганда бекемделет. Кайталаганда адамдар түшүнөт. 1 класста окуган айтканды 2-4 класста башкачараак кылып айтып бересиң. Бир эле нерсени мынакей. Кармаба папа деп, ысыкты папа деп коет. Колун күйөт дейт. Жаманды дагы бир нерсе деп коет. Эмне үчүн биз ошондой эле бул ысык, бул жаман деп айтпайбыз. Бала түшүнө турган тилде папа, кака деп мындай түшүндүрөсүң. Анан бир аз өткөндөн кийин уже ошону башка сөз менен айтып түшүндүрөсүң. Кийин башка түшүнүк менен дегенде оңой түшүндүрүш керек биринчи. Чоң адамдардын тилин аларга кыйнай бербестен, алардын түшүнүгүндө, оюн түрүндө, формасында түшүндүрүш керек. Анан жанагы нулевой класс деген, ошо 1 класстарда ошол үйрөнүп аткандар азыр жаңы цифрлык технологияларды пайдаланып, мультфильмдерден балдар карап эле отуруп үйрөнүп атпайбы. Анан убакыт берип, улам кайталап, анан алардын ой жүгүртүүсүн, анан информациянын өзүн тапканды үйрөтүш керек. Тапкандан кийин ошол информациялардан жыйынтык чыгарганды үйрөтүш керек. Сынчыл ой жүгүртүү. Анан илгери андай эмес эле. Баарын ким көп жаттап алып, ким көп билсе ошол билимдүү деп эсептелинет эле. Тарс этип айтып койгончу. Азыр мындан табасың. Тапканды билишиң керек. Анан ошону салыштырып отуруп жыйынтык чыгарганды үйрөнүшүң керек. Бул убакытты талап кылат, жана тренировкада эле. Мени тренировка кылдырыш керек. Анан жөн эле мындай жүктөп чөнтөккө салып кое турган буюм эмес да. Ошон үчүн мен 12 жылдык окуу мөөнөтүнө өткөндү колдойм мугалим катары. Дүйнөлүк тенденция ошондо балдарды турмушка толук кандуу жасашыбыз керек, даярдашыбыз керек. Германияда, башка өлкөлөрдө да 12 жыл, 13 жылдыктары бар. Алардын эмеси мага жаккан жагы бар, жакпаган жагы дагы бар. Мисалы, балдарды 6-7 класстан кийин эле аёсуз бөлүп коет экен. Жаман окуп аткандар, силер жумушчу андай болосуңар, бул мектепке баргыла деп. Жакшы окугандар эми кийин өсөсүңөр, жогорку билим аласыңар деп бияка бөлүп коет экен. Бизде баарын бир убакытта алып барып бүтүрөт, баарын бирдей аттестаты бар, баарын шансы бар да. Тигинде сен тиги аттестат менен барсаң жогорку окуу жая албайт. Кайра барыш үчүн кимде даярданып кайра кирсең болот, ал өзүнчө бир убакытты жана эмгекти талап кылат да. Жаккан жагы бар, жакпаган жагы бар. Бирок биз ошонун баарын эске алып, 12 жыл эле адамдар айткандай жөн эле жүрө бербестен, ошол жерде чыккан балдар акыркы 2-3 жылда кээ бир ушул профессионалдык навыктарды үйрөнүп чыгып, чала буладис болуп чыгыш керек да, жумуш иштеп кете бергендей, билимди кесип алганга мындай ылайыкташып чыгыш керек. Тандап бөлүп алыпчы. Анан ошондо жана ата-энелердин көп айтат да, бул окуп окумуштуу болмок беле. Барсын, иштесин, атасына жардам берсин дегендер бар го. Бирок балдар ошо акыркы класста ошол өзү тандаган профессия боюнча дагы кесиптик багытта
мемлекеттик багыт берип, ошол жерден бир нерселерди үйрөнүп чыккандай кылыш керек. Ошондо жанагы ата-энелердин тилек деп да айтпайм, алардын прагматикалык ойлору бар да. Көбүрөөк иштесек, көбүрөөк деге кирешет алабыз, үйдү эртерээк бүтөбүз, тойду эртерээк беребиз дегендей бир пландар болуш керек деп ойлойм да. Алардын да кызыкчылыгын да эске алышыбыз керек деп ойлойм. Жакшы, анан Өмүрбек Шишкешевич, ушул апрель окуясынын 14 жылдыгы болду, кечээ белгиленди. Анан бул күн өз маанисин жоготуп жаткан жокпу? Ушул бара-бара бул күн дагы өз маанисин жоготпош үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыргыз эли коңшу элдерден мүнөзү менен айырмаланат. Намыстуу, эркиндикти сүйгөн, өз алдынча, уюша калмай, жөндөмү бар эл катары айырмаланабыз. Ал да бир күндө калыптанган жок. Ал 7 апрелдегидей элдин көтөрүлүп чыгып, өз максаттары үчүн курмандыкка барган учурлардан калыптанды. Майда аракеттерден баштап 2005, 2010, 2020 эл республикалык деңгээлде саясий тарыхый процесстердин багытын ылдамдыгын өзгөртүп атат да. Анан 7 апрель ошондой эң мындай көрүнүктүү учур. Адамдар жанында, канында аябаган тарыхый окуя. Бул биздин жаштарга келечекте дагы үлгү болуп, аларда сыймык сезимдерин пайда кылыш керек. Биздин ата-бабалар ушундай болгон депчи. Ушундай жакшы тарбиялык дагы, идеологиялык дагы мааниси бар. Бул батырлык күндү биз эч убакта унутпашыбыз керек. Анан ушул негизи эле апрель окуясы өз мүддөсүнө жетти деген суроо жыл сайын коюлуп келет ошо саясатчыларга. Анан мындай сиздин пикириңизде ушул апрель окуясы өз мүддөсүнө жеттиби ошол кездеги? Албетте, мен койгон үмүт, конкреттүү адамдар койгон конкреттүү үмүт бүгүн болбой калышы мүмкүн. Бирок биз тарыхты арканды узун таштап карашыбыз керек да, бүгүнкү эле күн менен эмес. Тарых эми түз өнүкпөйт экен, жыландай болуп, оңго солго ирейип, алдына көздөй кетет экен. Ошол оңго солго ирейгени бул адамдарга мындай сабак болот экен. Оңго барып көрөт, жаш бала колун күйгүзгөндөй. Солго барып дагы бир жерден кагылат, оңго барып, анан ошол тарыхый тажрыйба болуп, адамдардын менталитетин пайда кылат. Но процесс алдыны көздөй жылат. Мисалы, Америкада шайлоодо Трамп утса оң жакка кетишет, Байден утса сол жакка кетишет. Бирок булардын кеткени жанында алыска барбастан тез-тез эле мындай бурулган процесс да. Бул дүйнөлүк процесс. Европанын деле кээ бир өлкөлөрүндө, Словения деген жерде пророссийский күчтөр согушту токтотуш керек деген күчтөр өттү. Баары маятниктей болуп, оң сол болуп алдыга жылат да. Ол 2005 жылкы, 2010 жылкы, 20 жылкы окуяларды биз мына ушундай мыйзам ченемдүүлүктүн көрүнүшү катары кабыл алышыбыз керек. Бүгүн оңго кетти, эртең солго кетет. Анан кайра оңго кетет. Буну кыймылдаткыч күч эл болуш керек. Түшүнүктүү. Анан ушул жакында эле сизге айрым депутаттар тарабынан ушул 30 жылда эмне кылды эле деген сын айтылып, анан ага сиз социалдык тармактар аркылуу жооп да бердиңиз. Негизи эле ушул биздин коомчулук саясатчыларга баа берүүдө мындай эмнеден адашат же кантип баа бериш керек саясатчыга? Менин оюмча бааны адистер бериш керек. Бааны компетенттүү адамдар бериш керек. Ал эми карапайым эл, керектөөчүлөр булар эске гана сактап калат экен. Катуу айтылган нерсени. Эгер эч ким айтылып баа публично берилбесе, тез эле унутуп калат. Анан ким эмне десе бүгүнкү заманда ошол адамдар мындай ээрчип кете берет.
Биздин электорат 60% оома электорат. Илимде подвижный электорат деп коет орусча. Бир 40 өзүнүн айтканын бербей турушат ушундай. Анан 60 ары беримде ооп турат. Бирок ошол ооп турган оома электорат керек да. Көп айтат, мен оома электорат десе, булар жаман электорат экен деп айткан. Оома электорат бирок керек. Мына кече Тайванда жетиштирүү болду. Эң бийик зданиясы эч нерсе болбоптур. Анткени 100 канчынчы этажда, 117 менен 116 этаждын ортосунда абдан оор бир маятник бар экен да. Үй ары бери жылганда ал жана оома болуп, тең салмакты кармап турат. Ошол үй эч нерсе болбоптур. Жана мен айткан 60% оома электорат бул ушу тең салмакты сактап турат. Оңго болсо тиги саясат оңго болбойт, өтө каттуу болуп кетип атсалар, солду көздөбөйт, коомду тең салмакта мындай кармап турат. Бирок эми оома электорат деле убактылуу адамдарга дискомфорт кылып коет. Мисалы, жаман бүгүн илгери мен жаш кезде жаңы саясатка келгенде республикада бир 4-5 популярдуу гезит болот эле. 1-2 телевидение бар эле. Ошолардын редакторлору жалпы коомдун күн тартибин аныктап, кантип ойлош керек, эмне деп айтыш керек, ошолар аныктайт эле. Анан бирок алар эми дүйнөдө Кыргызстанда белгилүү болгондон кийин алардын редакторлук жоопкерчилик бар эле. Могул мага болот, болбойт деп алар дагы бир өзүнчө бир стандарттарды карманат эле. Ошон үчүн коомдо мындай күтүүсүз жаңы лидерлер, анан күтүүсүз элдин пикирин алып кете турган адамдар күтүүсүз пайда болбойт эле. Билет эле койчу, инициативасын деп чыгарбай коет эле да алар. Бул бир күндүк экен, эртең бул жок болот деп чыгарбай коюшат эле. Эми азыр ошол монополия бүгүн жоголду. Тонун башында жатып деле бир какмач тиги тамашалап алып бир нерсе айтып койсо, может аялы сыйлабайт, может коңшулары сыйлабайт, укпайт. Бирок 10 миң деген, 100 миң деген лайк болуп, азамат экен деп башка жактагылар 2 күн болсо да колдой берет. 3 күндөн кийин аны деле унутат. Колдой берет, уудуу болуп кетип эле, анан кийин эл бияк болуп, анан кайра эртеси бияк болуп атат. Мен муну жаман деп айта алам. Кыргызстанда бүткүл дүйнөдө ушундай болот. Анткени муну жаңы технология эмени өзгөрттү. Мындайды 15 жыл мурун биз элестете албайт элек да. 20 жыл мурун таптакыр жок эле. Телефон жок эле. Азыр ар бир адамдын чөнтөгүндө компьютер бар болуп калды да. Дүйнө ушинтип өзгөрүп атат. Эми мында чече турган жолу табылат. Мен оюмча жана искусственный интеллект деген ошо кайсы жалган, кайсы чын мындай бааларын, рейтингтерин чыгарып, адамдарга мындай айтып турат да. Бу ишенсе болот, бу ишенбесе болбойт депчи. Эми бул да кызык заманда жашап атабыз. Бул да жакшы. Ысыгы суугуна күйүшүбүз керек дегендей, ысык суугуна күйбөсөң, бул проблемаларын чечүү жолун таппайбыз. Анан өзүңүз азыр айтып калдыңыз, ошол сиз Германияга элчи болуп баргандан бери өзүңүздүн ошол элчилик ишмердүүлүгүңүздө социалдык тармактар аркылуу ыкчам анан мындай ошол эркин бейформал форматта чагылдырып келесиз. Мунун эффекти кандай экен? Себеби биз буга чейин байкагандан ошол көпчүлүк дипломатиялык өкүлдөр мындай расмий гана билдирүүлөрдү беришет. Сиз ошол социалдык тармак аркылуу коомчулук менен ыкчам байланыш куруп турасыз. Ошол эле убакта жасалып жаткан иштерден кыскача отчетторун ошол бейформал, эркин форматта берип жатасыз. Мунун эффекти кандай болуп атат? Дипломатиялык кызмат бул өзгөчө кызмат. Бул полувоенная организация, өзүнүн эрежелери бар. Пароль, тиги погон жылдыздары дагы бар. Булар полувоенная организация, жабык организация, разведкада эле. Бир бөлүгү легалдуу разведкада булардычы. Анан бул жабык организация дегеним билгени мындай ачыкка чыкпаш керек. Ачыкка чыксаң бузулуп кетет да. Тайын операция. Биз муну кылабыз деп айтсаң, тиги башкалар угуп алса, жасай албай каласың. Бул жерде жашыруун жасалыш керек. Ошон үчүн бул жерде өзүнчө бир стиль, иштөө стили бар. Ачык эмес, жабык иштейт. Өзүнүн начальствосу үчүн иштейт. Ошолор билсе болду деп. Ошолор баа берет, эгер жакшы иштеп атат десе 30 жыл, 40 жыл пенсияга чыкканга чейин иштейт. Анан эми мен
30 жыл башка тармакта, публичный тармакта иштедим да. Менин кожоюнум тиги начальник эмес, кожоюн бул жана азыркы лайк менен просмотр дегенде бул элдин пикири. Ошол публичный политик деген ошол да. Бизде башкача адат, башкача мындай стиль бар да. Жасай элек ишиңди чыныгы дипломаттар жасап бүтүрүп койгон ишин да айтышпайт экен. Саясатта тиги жасай элек ишиңди жарыялап анонс кыла бересиң да. Ошко ушундай болгон айтат депчи. Анан эми мен эски ошол адатым боюнча кээде ушул боло элек иштерди деле жасаш керек деп айтып жиберем. Кээде өзүм жасай турган ишти деле өкмөткө тапшырма берип берем. Кыргыз өкмөтү ушуну жасаш керек. Эми жалгыз элчинин колунан келбейт да. Тигинчи керек деп кагаз жүзүндө эле эмес, эл алдында деле өкмөткө тапшырма берген депутаттык адатым мындай калбаптыр да. Анан менин жогорку жетекчилерим түшүнүшөт. Нормалдуу мындай кабыл алышат. Ошон үчүн мен кээде өз ойлорумду мындай ачык айтам. Көп эмес, кээде айтып турам. Демек жакшы эффект берип атат. Мисалы мен Дрезденде бар биринчи ушул эмгек ресурстары боюнча сүйлөшкөндө мындай чыгып айттым. Жалпы жонунан 1 миллиондай бир просмотр болду да. Анан ошондон кийин немис тилине кызыккандардын саны кескин көбөйдү. Германияга барып иштесем болот экен деген балдардын саны кескин көбөйдү. Эми ошону кээде биз пропагандалабасак, ким пропагандалайт? Мен өзүмдүн элчи катары эмем ошол мүмкүнчүлүктөрдү жаштардын арасында пропагандалаш. Ушул жылдын башында Мирзоев өкмөтүн айтып бурушуп атат да. Биз дейт 150 000 квота алдык өнүккөн өлкөлөргө барып иштегенге. 150 000 жөнөтчүбүз керек эле. Болгону 10 000 эле, 7% эле жөнөтүп турбуз. Болгону 10 эле миң жөнөттү, 150 ортосунда. Өзбекстанда эле жумушчулар көп. Эми үчүн кеткен жок десе, же тилди билбейт, же кесиби жок. Так ошол ситуация бизде эле. Келгиле иштетсин дейт, барам дегендер көп, же тилди билбейт, же кесиби жок. Анан Мирзаев айтып атат, тил үйрөткүлө депчи. Тил үйрөнгүлө деп, мен жана канча сүйлөсөм, карасам, башы аягын сөз тил үйрөнгүлө дейт. Мени менен сүйлөшкөн жаш балдар дагы тилди билебиз, тилди үйрөндүк. Балдарга эмне кеңеш айтасың, тил үйрөнгүлө деп айтат да. Биз чет тилдерди үйрөнгөндө пропагандалап атабыз. Адистик алганды пропагандалап атабыз. Анан ошондо биз жана жасай турган ишибиздин жыйынтыгы болот. Болбосо 1000 келишим түшсөң деле адамдар даяр болбосо ким барат? Адамдар каалабасаң зордойсуңбу? Анан албетте жана мындай иштер бар. Великобританияда клубника тергенге ага тил билиштин кереги жок. Адистиктин кереги жок. Биздикилер барып иштеп атат. Бирок мен жана айткандай, бизге коңуш өлкөлөрдөн 250 000 так ошондой эле адамдар. Биздикилер клубника тергени Европага кетет, а бизде клубника тергени коңуш өлкөлөрдөн бизге келип иштеп атат. Ушул процессти биз намыстанган биздин патриотторубуз бар, алар билип коюш керек да. Бул ушундай дүнүөлүк процесс экен. Биз аякка барып иштеген үчүн ошончо адам бизге келип иштеп жатышат. Анан ушул социалдык тармактарда сиздин партияңызга карата да айрым сын пикирлер бар. Ушул ата мекенчилер чачырап кетти, же болбосо мындай партия мурункудай жок, аты чыкпай калды деп. Анан партиялаштарыңыз менен байланышып турасызбы? Партиянын ишмердүүлүгүн азыр ким жүргүзүп атат? Эми бул военный организация деп айткандай, дипломаттык кызмат менен тигил же бул партияда мүчө болгон сыйбайт турган нерсе экен. Ошон үчүн мен убактылуу токтотком. Бирок партиянын лидерин Айса Айтбаевна Сасыкбаева биз кече эле жиналып 7 апрель күнүн белгиледик, баатырларды эскердик. Анан эмне үчүн мурункудай болбой калды деп айткан. Жакында америкалыктар жүргүзгөн сурамжылоодо
эң белгилүү эки партиянын бири атамекен боюнча калып атат. Бирок жанагындай сиз айткандай иш чаралар аз дегени, биз мурун парламенттик партия болгонбуз. Күнүгө парламенттен атамекенчинин үнү чыгып турат эле. Күнүгө тигил же бул иш чараларды түштүрүп турат элек. Азыр парламенттик болбой калгандан кийин айткан сөзүңдү деле мурункудай баркы салмагы болбойт, жөн эле айта бербей, эми бир моменти келгенде гана сенден сурап кызыкканда гана мындай айтып калат экенсиң. Ошондуктан бул партиянын ушул абалына жараша болуп атат. Мен ойлойм, партияда жаңылануу процесси болот, жаңы муундар келет, коомдун күн тартибиндеги маселелер өзгөрөт. Партия жана мен айткандай, коом оңго солго жылганда ошого жараша партиялардын оматы келип или кетип турат. Өмүрбек мырза, сиз ушул маегибиздин башында ошол дүйнөлүк кырдаал өзгөргөнүн ушул кенен айтып түшүндүрүп кеттиңиз. Анан ушул дүйнөлүк кырдаал ушундай болуп турган убакта Кыргызстан өзүнүн ордун кайсы жерден көрүшү керек, кандай багыт алышы керек? Орто Азиянын салмагы мааниси өсүп атат. Орто Азияга келген жуучулар деп коелук, эми колун сурагандар, көз арткандар көбөйүп атат. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды билип, баары менен кызматташышыбыз керек. Баары менен. Анын үчүн биринчи кезекте Орто Азия мамлекеттери биримдик болуп, бир субъект катары чыгыш керек, бөлүнүп каралбастан. Ошон үчүн Орто Азияда интеграция процесси жүрүп, жалпы кызыкчылыктарыбызды биз чогуу коргогондой болушубуз керек. Биз азыр эми Россиядан мурункудай көз каранды болбой калдык. Анткени Россия өзүнүн проблемасы менен биз мурункудай кояй деп айта албайт. Тескерисинче көзүбүздү карап турат дегендей. Андан ошондон пайдаланып, биз дагы мындай жаңы партнерлорду, жаңы рынокторду таап атабыз. Эртең согуш бүтөт, Россия баары бир дүйнөлүк ошол держава болуп калат. 4-төн 5-тен бири болот. Күчтүү болот. Келечеги бар өлкө. Ошон үчүн Россия менен деле мамилебизди бузбашыбыз керек. Бирок азыр Орто Азия өлкөлөрү биримдик болуп, өз алдынча болуп калды, анысын да бербеш керек. Ошол старттык абал болуп, ошол позициядан туруп Россия менен да ынтымак болушубуз керек деп ойлойм. Анан Борбор Азия өлкөлөрү ынтымак болуш керек деп айттыңыз, бирок ошол эле учурда азыр Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында бул жакта Афганистан ошол Кош Дөбө каналын куруп жатат. Андан сырткары ошол суу маселеси, алдыда суу маселеси боюнча мисалы чыр чыгышы мүмкүн же дагы бир башка пикирлер айтылып келип жатпайбы? Ошо былтыр эле ошо Казакстан менен Кыргызстан ортосунда дагы ошо суу боюнча бир аз каймайтышуулар болду. Туура айтасыз. Орто Азиянын жалпы кызыкчылыгынан башка дагы ар бир өлкөнүн өзүнүн улуттук кызыкчылыктары бар. Ал кээ бир учурларда бири-бирине мындай каршы келет. Бул биринчи кезекте суу маселеси. Чегара маселесин чечсе болот, но суу маселеси көпкө созулат. Анда бир чечүүнүн жолдорун табыш керек, бирок Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн позициясын мындай бербеш керек. Чегара маселеси чечилиш керек. Ал ушул жалпы коопсуздуктун шарттарынын бири. Мен дипломат катары айтсам болобу болбойбу, бирок политологдор айтып аткан сөз бар да, ошо тажик фактору деген. Ошо акыркы 2 жылда Афганистанда, Иранда, Россияда, Германияда террордук актылар болуп, террор акт болот деген жерлерде ошол этникалык тажиктер катышкан билинип атат да. Анан айтат, ушул глобалдык күчтөр Орто Азияда стабилдүүлүктү жоготобуз деген, Россияда стабилдүүлүктү жоготобуз деген глобалдык күчтөр ушул тажик факторуна басым жасашкан. Анткени тажиктер Иранда да бар, Өзбекстанда да бар, Кыргызстанда да бар, Афганистанда да бар, бардык өлкөлөрдө бар. Анан ошолор аркылуу
дестабилдештирүүгө мындай аракет болушу мүмкүн деп политологдор божомол кылып айтып атат. Биз тажигел жана Кудай берген коңушу, алар менен жакшы мамиледе, жакшы пикирде болушубуз керек, бирок ушул прогнозду дагы билип алдан алышыбыз керек. Ошон үчүн жана чек ара маселелеринин чечилгени, тигил бул маселелерди мындай убагында чечиле турган болсо, ошого окшогон тобокелчиликтерге мындай бөгөт коюлат. Бүгүнкү оомал төкмөл кырдаалда. Анан өзүңүз азыр жогоруда белгилеп кеттиңиз, ушул Орто Азия өлкөлөрү Орусия ушул өзү менен өзү алектенип калган учурда бир аз өз алдынча болду, ушул багыттан тайбаш керек деп. Негизи эле ушул Орус-Украин согушу бул Борбор Азияга түздөн-түз таасирин тийгизип атат. Жалпы дүйнөдөгү кырдаалды өзгөртүп атат. Бул дагы канчага созулушу мүмкүн? Мен жана айткандай, бул согуштан тажады баары. Европа тажады, Батыш тажады, социалдык опрос, шайлоо жыйынтыктары көргөзүп атат. Россия тажады. Бирок ар кимиси ушул жана каттуу айтып алгандан кийин ушу артка кайтканда намыстанып турушат. Бирок анын бир приемлемый бир варианты табылат. Ошон үчүн жанагы коомдук пикирдин лидерлери дегенде Илон Маск, Папа, башкалар улам намысты токтотуш керек, куру намыс баш жарат, жарашкыла, эл өлбөш керек, шартын тапкыла, келишкиле деген чакырыкты кайра айтып атат да. Анан бул жөн-жөнүнөн эмес, жакынкы убакытта ушул коомдук пикир өзгөрсө, саясатчылар ушул чечимге барганга мажбур болушат. Жайында Европарламентке шайлоолор болот. Правый партия дегендер бар, ушул согушту токтотуш керек. Курал жарак бергенде токтотуш керек. От жакканды токтотуш керек дегендерчи. Алар канча көп болот билбейм, бирок алар популярдуу болуп атат күндөн күнгө. Ал шайлоодагы Европанын саясатчыларына таасирин тийгизет. Мен ойлойм, ушу 1-2 жылдын ичинде бул конфликт биротоло токтосо керек. Өмүрбек мырза, келип бизге ошол суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге, сиздердин радионун угармандарына да мен ийгиликтерди каалайм, аманчылык, тынччылыкты каалайм. Кадырман угармандар, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Ал эми бүгүн бизде конокто Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым уктуу элчиси Өмүрбек Текебаев мырза болду. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта туруңуздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.